New TV телеканалынын берүүлөрүн күнжүрүш маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы, студияда Акылай Акыналиева. Бүгүнкү чыгарылышта. Өкмөт тез арада аракетин көрбөсө, Лейлек району Тажикстандын анклавында калат. Бүгүн жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чегарасындагы маселелерди талкуулады. Атамбаевсыз КСДП кыймылынын 3 апрелдеги курултайы мыйзамсызбы? Айрым эксперттердин баамында иш-чарада бир катар одоно каталар кеткен. Албетте, съезд мыйзамдуу өтүп атат. Полициянын чечими бар. Bir ayda орточо эсеп менен бир мектептин окуучуларынан 2 миллион сом, ал эми бир жылда 17 миллион сом топтолот. Билим алуу бекердеген Кыргызстандагы мектептерде качан акча чогултуу өнөкөтү токтойт? 5 жылдан бери 500 сомдон алат. Ай жылына деген 17-18 миллиондон акча түшүп турса. Баткенде алманын наркы 2 сом. Ушул баага алганга да кардар жок. Министрликтин кеңешин угабыз деп алмасын сата албай жолдо турган багбандар. Азыр эми 2 сомго дагы сатканга эме жок болуп атпайбы? Айла жоктон сыртка чыгып малдарга төгүшүп атат да. 200 миң халкы бар Лейлек району жакынкы жылдары анклавда калышы мүмкүн. Бул тууралуу парламентарийлер кулак кагыш кылууда. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасында 2019 жылдын 13 мартында болуп өткөн жаңжал боюнча өкмөттүн маалыматын жабык эшик артында укту. Отурумга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүн дээрлик бардык мүчөсү катышты. Эл өкүлдөрү Баткен облусундагы чегара аймагында жашаган эл азыр тез арада делимитацияны тездетүүнү талап кылып жатышат. Анткени соңку 10 жыл ичинде Кыргызстанга таандык жерлер четинен кетилип жатып, Лейлек районунда эле 70 гектардай жер Тажикстанга өтүп кеткен. Толугураак кесиптешим айтып берет. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынынын күн тартибинде жалгыз гана маселе ал Кыргыз-Тажик чегарасында 13 мартта чыккан чыр тууралуу өкмөттүн маалыматын угуп, тийиштүү токтомду кабыл алуу. Депутаттар каникулга чыгаар алдында да бул маселени кароого аракет кылган. Анда өкмөт башчы келбей калып, талкуу кийинкиге жылып кеткени белгилүү. Дарегине айтылган сындарданбы Айтор Абылгазиев бүгүн жоон тобу менен келиптир. Отурумдун башталышында депутаттык жумушчу топ түзүп, жаңжал чыккан жерге барып келген эл өкүлдөрү кайрылуу жасады. Biz барган учурда элдер аябай стрессте экен, эмоционалдуу өтө агрессивдүү түрдө ачуусу келип кабыл алды. Бирок Мухаммедкалый Дүйшөкөев сиз кичине жумшарган учурда бардыңыз. Ал эми депутат Таабалды Тиллаев Кыргыз-Тажик чегарасында ушу тапта абал кайрадан өзгөрө баштаганын билдирди. Айтымында мунусунда Лейлек районунун максат айылында узундугу 126 чакырым болгон газ трубасынын казылып жатканына жергиликтүүлөр тынчсызданып жатышат. Ошон үчүн азыр тапшырма берсек, урматтуу төрага сиз көзөмөлүңүзгө алсак, биз да көзөмөлгө алайык. Тез арада мына күч органдары действие берсин. Кечеден баштап каза башта элдер тополоң баштады. Ошондой эле парламентарий чегаралаш аймактагы Кыргызстанга таандык жерлердин четинен кертилип, коңшулардын колуна өтүп кетип жатканына токтолду. Мисалы, соңку 10 жыл ичинде белгисиз себептерден улам Лейлек районунан эле 68 гектар жер Тажикстанга өткөн. Ал эми Баткен районундагы Таштумшук айылындагы 103 үй, 67 жер тилке, Көк Ташта болсо 67 участок, 30га чукул турак жай тажик жарандарына сатылган. Мурдагы чиновниктерибиздин кандай чебер сүйлөбөсүн, бирок алардын кол койгон документтери бул баары мамлекет үчүн чыккынчылык деп ойлойм. Ошон үчүн укук коргоо органдары да сиздер бул жактан юридикалык бааны беришиңиздер керек. Биз кыргыз жерин кантип өзүбүз арендага алабыз? Кыргыз жеринде өзүбүз куруп аткан жолду Жеңиш Парпиевич кантип бул жол эч кимге таандык эмес деп кол коебуз? Кыргыз жеридеги жолду биз кантип бул же тиги же бул мамлекетке тиешеси жок деп кол койгон, бул туурабы, туура эмеспи? Анда өзүбүз жана укук коргоо органдары юридикалык баа бериш керек. Отурумдун жүрүшүндө парламентарийлер өкмөттүн суранычы менен чегарадагы абал тууралуу маселени жабык эшик артында кароону чечти. Эске салсак, 13 мартта Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Мехтанабад айылынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыккан. Чатакка Аксай тамдык жолунун курулушу себеп болгону белгилүү. Жыйынтыгында эки тараптан тең жаракат алгандар болуп, тажик жарандары Ош, Баткен, Исфана жолун жаап салышкан. Ал эми кыргыз жарандары Тажикстандын Исфара району менен Ворух анклавын туташтырган жолду буушкан эле. Мындай өңүттөгү жаңжалдар бул аймакта 28 жылдан бери уланууда.
Аны кыргыз өкмөтү тажик тарап менен дайыма жаңы протокол түзүп жайгарууга аракет кылат. Мунусунда сүйлөшүүлөрдү вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жүргүзгөн. Бирок эки жак кол койгон документте эмнелер келишилди азырга чейин белгисиз. Кандай протокол? Ал бар, да, ал бар. Эмислер мындай кылды, азыр жабык түрдө жүрүп атат, бүтсүн, анан кийин уже жыйынтыктарды уже депутаттардан, бизден сурап аласыңар. Хорошо? Комментарий берүүнү мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев да каалаган жок. Өкмөт мүчөлөрүнө караганда депутаттар кепке келип каралып жаткан маселе боюнча маалымат беришти. Эл өкүлү Тынчтыкбек Шайназаров чек ара боюнча талаш тартышта да Кыргызстан тажик тарапка уттуруп жатканын айтат. Ал өкмөттүн катачылыктарынан улам коңшу мамлекеттин Исфара району менен Ворух анклавынын ортосундагы жолдун 16 чакырымынан Кыргызстан кол жууп калганын билдирди. Болгону 2 километр калды. Баягы тополоң чыгып аткан Аксай Тамдык деген жер бул ошол 2 километрдин ичинде да. Азыр эгерде ушул калкта биз кете берсек, биз ошол 2 километрди дагы жоготсок, анда биздин Лейлек район, 200 миң калкы бар Лейлек район келечекте анклавга айланат. Ошондо жалпы Кыргызстан менен Лейлектин ортосундагы байланышы өзүңөр элестете бергиле. Ошондуктан мен айтып атканым, буну азыр демаркация, делимитация деп муну 20 канча 8 жылдан бери келатабыз. Аны чечиш керек да. Ага бир точка коюш керек да. Анткени тажик тарап күчтүү, бүт жагынан күчтүү. Биздин мисалы чек арада болгону 1,5 миң эле эл жашайт. А Ворухта 60 миң тажик жашайт. Эл өкүлдөрү чек ара маселесин чечүү үчүн өкмөт жергиликтүүлөрдүн социалдык көйгөйлөрүн чечүүдө кескин чараларды көрүшү керек дешет. Жок эле дегенде пенсия пособияларды 2 эсе көтөрүү зарыл. Ошондой эле Аксай, Ак Татыр, Үч Төбө, Таштумшук, Көк Таш, Орто Оз сыяктуу айылдарга өзгөчө макам берип, чек арадагы жерлерди сатууга тыюу салынышы керек дейт Масалиев. Для этого правительство должно принимать жесткие... Чек арадагы жерлер сатылып кетпеши үчүн өкмөт кескин чараларды көрүшү керек. Биринчи кезекте чек аралаш аймакта жашаган айылдарга биринчи категориядагы чек ара статусун берип, материалдык жактан камсыздоо зарыл. Экинчиден, үйлөрдү, жерлерди бир гана мамлекет сатып ала турган укук болушу абзел. По общепринятой практике. Кыргыз-тажик чек ара маселеси парламентте жабык эшик артында күн бою каралды. Талкуу кечки 6-дан кийин да уланды. Отурумда көтөрүлгөн маселелер тууралуу эл өкүлдөрү жыйын аяктаган соң кеңири маалымат берүүнү убадалашты. Чынара Нурсеитова, Ермек Райымбеков, Нью ТВ. Ушул эле жыйында кыргыз-казак чек арасы тууралуу маселени көтөрүүнү эл өкүлдөрү сунушташса, экономика министрлиги өкмөткө Евразия экономикалык комиссиясынын коллегия мүчөлөрүн кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал боюнча консультация өткөрүү үчүн чакыртууну сунуш кылды. Бул тууралуу министрлик расмий билдирүү таратты. Анда Кыргызстан түзүлгөн кырдаалга байланыштуу казак тарап көргөн кошумча көзөмөл чаралары Евразия экономикалык биримдигинин укуктук ченемдерин бузуу болуп саналат жана товарларды жүгүртүү эркиндигин ИАЭПтин рыногунун негизги иштөө принциптерин чектейт деп эсептейт деп жазылган. Эскерте кетсек, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы жүк ташуучу унаалардын тыгыны 19 мартта башталган. Кытай тараптын демилгеси менен Кытай эл республикасында маркумдарды эскерүү күнүнө байланыштуу мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торугарт автожол жана Эркечтам автожол өткөрүү жайлары 2019 жылдын 5 апрелинен 7 апрелине чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги өткөрүү жайларында жарандарды, автоунаа каражаттарын жана жүк өткөрүү 8 апрелде кайра жанданат. Социалдык тармакта экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция жүрдү деп тараган маалымат жалган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат белгилегендей, бул маалымат коомчулукту адаштыруу үчүн таратылган. Учурда мамлекеттик комитет кабарды жайылткандарды аныктоо үчүн аракеттерди көрүп жатат. УКМК жалган маалымат тараткандар кылмыш жоопкерчилигине тартыла турганын эскертет. Ал арада Атамбаевсыз КСДП кыймылы Бишкекте жыйын өткөрүп, лидери Сагынбек Абдрахмановду партиянын жетекчиси болсун деп чечим чыгарышты. Абдрахмановдун талапкерлигин партиянын 18 съездине катышкандар бир добуштан колдошту. Курултайга саясатчылардан Данияр Тербишалиев, Ыргал Кадыралиева, Исмаил Исаков, Абдрахман Маматалиев, Ош шаардык кеңешинин төрагасы, жерлердеги кеңештердин депутаттары да катышты. Бирок КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов катышкан жок. Себептери тууралуу кабарчыбыз Кайрат Кенжебаевдин материалында.
КСДП тазалануу жана жаңылануу жолунда деп орусча жазылышында бир эмес эки катасы бар баннер Атамбаевсыз КСДП кыймыл уюштурган курултайдын катышуучуларын тосуп алды. Өлкөнүн булуң бурчунан 300 адам иш-чарага катышты. Алардын башкы максаты партиянын жетекчисин тандоо жана уставын өзгөртүү болуп саналат. И начало, прекращаем деятельность этой партсовета бывшего, Жыйынды баштоодон мурун партиянын жана партиянын саясий кеңешинин ишин токтотуу, андан сырткары төрагасын 4 жылга шайлоо. Буга чейин Алмазбек Шаршеновичке окшоп узак убакытка башкарууга жол бербөө. Кыймыл өзү бүгүнкү жыйынды КСДПнын кезектеги 18-чи съезди деп атады. Жаңы уставга ылайык партиянын имараты башка жака көчүрүлөт. Ошондой эле секретариаттын укуругу 2 эсеге кыскарат. Иш-чарада экс-президент Алмазбек Атамбаевди партиядагы төрагалык ыйгар муктарынан ажыратуу маселеси бир добуштан колдоо тапты. Ал эми лидерликке Сагынбек Абдрахмановдун талапкерлиги көрсөтүлүп, залда отургандар колдоп беришти. Баарыбызды эл алдында, журт алдында, арбактардын алдында уятка калтырып, ел парламентти жер каратырып отурат. Биз мындай бүткөн эмеспиз. Бири эки айткан сөздү туккан жок. Кайра айткандарды тугунтуктай баштады. Бөлүндүк, чачырадык, тарындык, соттоштук, майнап чыкпады. Ушу бойдон жер карап өтөбүзбү? Балага караган элде жаманатты болобузбу? Катышуучулар жана кыймылдын тарапташтары курултай легитимдүү өттү деген пикирди карманышат. Алардын баамында Алмазбек Атамбаевдин ити чөп жеген алтын доору аяктады. Экс-президент өз убагында партиянын жеке менчигине айлантып алган. Атамбаевга жөн эле берип эле койбойбу, бул ошонун партиясы болчу дегенди баягы кээ бир түшүнбөгөн адамдар бул партияны бир бизде баягы өзүң саясатчымын деген амбициялуу саясатчылардын баары тең ушу өнөр көрүп алышты да, бир баягы чөнтөгүнө бир печатты жасатып алып туруп бир партия джентльменский набордой ушундай көрүп калышты да. А бул мамлекет каттап аткандан кийин баягы элге кызмат кылам деп эл мүчө болуп кирип аткандан кийин партия ал элдики, мамлекеттики кайсы гана партия болбосун. Бирок кызыктуу жана түшүнүксүз айрым жагдайларга көз чаптырсак, курултайдын мыйзамдуулугун тастыктаган бир дагы документ көрсөтүлгөн жок. Ал эми катышуучулар өзүлөрүнүн күбөлүктөрүн көрсөтмөк тургай, кандай максатты көздөп келгени дагы күмөн жаратат. Курултайды уюштурган айрым бир активисттер жүргөн менен ал жерде бизге коомго белгилүү абдан таасирлүү саясатчылардын, депутаттардын катышпай жаткандыгы мына ушундай жыйынтык чыгарууга бизге мүмкүнчүлүк берет. Биз көрүп жаткан ал жерде мына КСДП фракциясынын мүчөлөрү дагы ал жерде жок. Көпчүлүк бир таасирлүү саясатчылар дагы жок. Ошондуктан бул курултай өзүнүн максатына жетпей калды деп дагы айтсак болот. Мунун себептери эмнеден болду десек, бул биринчиден президент Жээнбековдун бул КСДПдан өзүнүн мындай четте кармашына байланыштуу. Анан көпчүлүк лидерлердин бул партияны алып кетүүгө өздөрүнүн ишеничи жоктугунан деп алсак болот. Иш-чарага демилгени көтөрүп элди түрүп өткөн КСДПны Атамбаев эле башкарабыз деген коомдук ишмерлер, парламенттин шаардык кеңештин бир дагы депутаты, жада калса кыймылды баштаган КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов да катышкан жок. Фракция лидерине жогорку кеңештен жолугуп, курултайга катышпаганы жана иш-чаранын легитимдүүлүгү тууралуу собол узаттык. Мамлекеттик кызыкчылык бул жерде партия же болбосо бир айрым депутаттардын кызыкчылыгы эмес. Ошон үчүн мындан өйдөрөөк маселелер бар. Ошон үчүн мынакей ошол рабочий группа иштеген, ошол маселени жабык иштеп өтүп атат. Ошол маселени талкууга катышып, ушул жерде болуп атам. Эмне негизинде болуп атат съезд тиякта? Съездин күн тартиби бар. Күн тартиби бар. Полицейдин чечими бар, саясий. Албетте, съезд мыйзамда өтүп атат. Полицейдин чечими бар. Бул боюнча оргкомитет түзүлгөн. Бар тең уставга ылайык иш жүрүп атат. Партиянын экинчи бөлүгү лидер деп Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди тааныйт. Алар 6 апрелде өз курултайын өткөрүшөт жана бүгүнкү иш-чараны легитимсиз деп эсептейт. Кайрат Кенжебаев, Калыс Сакибаев, New TV.
Асылбек Жээнбеков КСДП партиясынан чыкты. Бул тууралуу ал бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында расмий билдирди. Жээнбеков аталган партияда бир адамдын диктатурасы орноп калды деп Кыргызстандагы алдыңкы партиялардын бири. Өзүм жан дилим менен аралашып калыптандырган уюмдун учурдагы абалы жүрөгүмдү оорутуп, зээнимди кейитип турат. КСДПнын тегерегинде жүрүп жаткан окуялар мамлекеттин жаркын келечегине кедергисин тийгизбеши абзел деген оюн кошумчалады. Асылбек Жээнбеков 2007 жылдан бери КСДП өкүлү катары парламент депутаты 2 жолу төрагасы болгон. Ал партиядан чыкканы менен депутаттык ишмердүүлүгүн уланта берерин айтты. Мен өмүр бою КСДПда мүчө болуп жүрөм деп ойлогом. Ага чейин бир дагы партияга мүчө болгон эмесмин. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттеген ушул экен. Мен өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган инсан катары Кыргызстан социал-демократтар партиясынын чыгуу чечимин кабыл алганымды расмий жарыялайм. Сокулук районунун Новопавловка айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин директоруна каршы ата-энелердин жоон тобу нааразычылыгын билдиришти. Анткени аталган билим уясында ар бир бала үчүн айына 500-700 сомдон акча жыйналат. Мектеп директору ал каражатты ата-энелер ыктыярдуу топтоп беришет деп айтууда. Мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосунда чыккан жаңжалдын видеосу кечээ социалдык тармактарга да жайылып, коомчулукта ар кандай сын пикирлерди жаратууда. Бул окуя боюнча билим берүү жана илим министрлиги кандай жооп узатты? Гесптешим Чынара Нурсейитова айтып берет. Менин балам окат ичпейт. Мамлекеттин окаты бар. Мамлекеттин окаты бар да, мамлекет бөлгөнү. Ата-энелер менен мектеп директорунун ортосундагы чыр кечээ чыккан. Ар ай сайын ар бир баладан билим уясын материалдык жактан колдоо үчүн 500 сомдон жогору өнүктүрүү деп аталган мектеп алдында түзүлгөн фондко алынат. Ал мындан 15 жыл илгери ошол эле ата-энелер тарабынан түзүлүптүр. Каражат ыктыярдуу чогултулары айтылууда, бирок кечээ чыккан ызычуу башкадан кабар берет. Бакырып менен эч качан иш бүткөн эмес. Жакшы сөз менен Бул мектепте 4500 окуучу билим алат. Арасында 1000ге чукул аярлуу катмардагы үй бүлөлөрдүн балдары да бар. Аларды эске албаганда деле бир айда мектептин фондуна 2 миллион сом, а жылына 16-17 миллион сом түшүп турат. Кенже класстарда окугандар 700 сомдон топтойт. Анын 200 сому түштөнүүгө жумшалат экен. Баса мындай курактагы балдар башка мектептерде акысыз тамактанышаарын эске алганда, бул акча кайда жумшалаары белгисиз. Канча деген акча чогулат берге. Бирок эч кандай условия жок. Эшиктин астында мусор, туалетине киши кире албайт, подземкадан киши өтө албайт. Балдар үстүнөн өтүп, 2 жолу авария болду. Бир баланы насмерть коюп кетти жакында эле. Ушул условиялар түз бергиле десек, мектеп директору администрациясы эч кандай реакция кылбайт. Нааразы болуп чогулган жүздөгөн ата-энелер буга чейин жыйналган акчалардын отчетун мектеп директору менен фонддун өкүлдөрүнөн талап кылышты. Биз балдарыбыз үчүн мектепке беребизсиздер, ошону мен чечип берем. Бүгүндөн баштап 50 сомдон эле бергиле болду силердин. Биз берген акчаларга отчет бере албаса, анда эмнеге иштеп жүрөт, кетсин деп. Мен дагы айтат элем. Ушунча жылдан бери биз берип жүргөн директор жок экен. Ким бар? Заводчу эмес, сага коюп атышат. Биздин чыгармачылык топ мектеп жетекчилигинин өзүнүн комментарий алуу үчүн барганда ордунда жок болуп чыкты. Ал эми орун басары чырга себеп болуп жаткан акчаны топтоо келишимине ата-энелер өздөрү кол койгонун айтат. Өз макулдугу менен келишимчи парыз жазып киришкен. Ал эми башталгыч класстар 1-класстан 4-класска чейин 700 сом төлөшөт, 500 сому ошо лицей класстар төлөйт, бирок 200 сому бул ысык тамакка төлөнөт. Ата-энелер баягы кээ бирөө түшүнбөй эле 700 сом деп жалпы айтып атышпайбы? Бул туура эмес. 500 сомдон эле төлөйт, а 200 сом ысык тамак. Балдар мектеп ашканасынан ысык тамак ичет да, мына ошого. Бул чыр тууралуу билим берүү министрлигинин да кабары бар. Ведомство ата-энелердин ыктыярдуу фонддорунун ишин колдойт жана мындай топтор буга чейин да болгон, кийин да иштей берет деп билдирди. Алардын отчеттору ар жыл сайын класстык ата-энелердин чогулушунда айтылат экен. Ал эми Новопавловкадагы ата-энелердин нааразычылыгын токтотуш үчүн тез арада мектеп жетекчилигине ата-энелерди чогултуп фонддун акчалары тууралуу отчет берүү тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Ата-энелер өздөрү мыйзамдын өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен биз кандайдыр бир фонд же коом түзүп алып, мугалимдерге жардам беребиз десе, бул
эч кандай мындай мыйзамдарга каршы келбейт. Бирок ошол фондко ар бир ата-эне өзү мындай ойлонуп, ыктыяры менен сунуш киргизип анан кирет да, жарыс жазып кирет. Ошол фонд түзүлгөнүнө 15 жыл болгон. Ошол фонд абдан ийгиликтүү иштеп жатат да. Буга чейин эч качан бул ата-энелердин арасында мындай ар кандай мындай түшүнбөстүктөр болбоптур. Мектептерде окуучулардан акча чогултуу көйгөйү көптөн бери айтылып келет. Ал министрдин деңгээлине чейин көтөрүлүп, даттануулар болгону менен фонддор ишин токтото элек. Эл өкүлдөрдүн айтымында бүгүнкү күндө мектеп директорун алмаштыруудан караганда жаңы министрлер кабинетин түзүү оңой. Интернетте чыгып ушу ызычуу болуп атканга дагы мен өтөмүн. Ошончо адамдар, ошончо ата-энелер чогулуп ушул жерде ызычуу салып атканга буга билим берүү министри эмес, премьер-министр өзү реакция бериш керек да мындай маселеге. Ошол маалда ошол жерден жумуштан текшерилгенге чейин убактылуу четтетип, эгерде ошол жерде чындыгында ушундай мыйзамсыз иштер болуп аткан болсо сөзсүз түрдө жоопко тартыш керек. Ал эми адистер билим берүү тармагындагы башаламандык, мыйзамсыз иштер аткаминерлердин чабал ишинин натыйжасы дешет. Новопавловкадагы билим берүү мекемесинин жетекчиси менен ата-энелердин ортосундагы чыккан чатак алгачкысы эмес. Мындай көрүнүштөр баш каладагы бир нече билим уясында да орун алган. Жыйынтыгында айрымдары кызматынан кол жууса, кээ бирлери орундарында ушул күнгө чейин иштеп келишет. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ. Бул окуяга байланыштуу биздин кабарчылар мектептеги акча чогултууга көз карашыңыз кандай деген суроо менен Бишкек шаарынын тургундарына кайрылып көргөн. Назарыңыздарды сурамжылоо түрмөгүнө бурабыз. Көп нерселерге акча чогултушат да. Чындыгында алар иштебейт деле, охрана деле иштегенине көзүм жетпейт. Охрана иштесе мынчалык балдардын мушташуулары болмок эмес. Ошондой нерселер вообще Кыргызстан боюнча жоюлса мен ыраазы эле болот элем да. Биз айына 700 төлөйбүз, ишо садикке 2000 төлөйбүз. Ошону менен аябай бизге оор эле болуп калып атат. Ну, ребенку же плохое не пожелаешь. Хочется, чтобы он нормально отучился, все такое. Если вот государство должно вообще обеспечивать наших детей, вообще-то, сейчас мы сами понимаем то, что в стране сейчас, что за ситуация, кризис там. Анан акча чогултушат. Бул акча чогулткан мугалимдер деле чогултпайт. Муну ата-энелер өздөрү жана окута албаган, үйүндө көзөмөлгө ала албаган, контролдой албаган. А так все платят, куда деваться, еще и начинают другие родители давить. То, что не платят. Учителя никто не говорит ничего, так с родительский комитет давит. Вообще мы когда ребенка отдавали, нам сказали то, что образование бесплатное, а содержание школы платное. Айыл чарба министрлиги 4 жыл мурун алманын көчөттөрүн көбөйтүүнү сунуштаган. Көбөйгөнү менен бүгүнкү андан алынган түшүмдү багбандар сатып өткөрө албай убара. Былтыр алманын түшүмү мол болгондуктан ушул кезге чейин сатылып бүт элек. Буга баасы арзандыгы себеп болсо, бир жагынан сыртка чыгарууга жарабайт. Баткенде болсо бекер берем дегенге карабай алууну каалагандар табылбай жатат. Айласы кеткен дыйкандар борборго ташып келип, жол боюна жарбаган акчага сатышууда. Алмасын сата албай көчөлөп жүргөн багбандардын арызмогун Дүйшөн Шаршенбеков угуп келген. Азамат сатып жаткан алмалар ноокаттыкы. Ошол жактан борборго алып келип, Бишкек Нарын Торгат унаа жолунун боюнда сатууга аргасыз. Былтыр түшүм арбын жыйналып, бирок баасы арзан болгондуктан жазда кымбаттарына ишенип сатпай сактап койгон. Нарк жогорулабай ушул жол менен түгөтүүгө туура келүүдө. Болбосо бир аз убакыт өткөн соң такыр эле жараксыз болуп калат. Күзүндө эч ким сураган жок, ошо күздөн азыр ушул убакка чейин ушинтип сатып келатабыз. Ошо пакетин 100 сомдон алып. Күздө мисалы 2,5-3 килограмм 100 сом болсо азыр 5-6 килограмм 100 сом болот да. Уже алманын эле сезон бүтөйүнө калды. Алмада чирей баштады. Эч ким сураган жок күздө. Ошонун айынан ушинтип сатып атабыз. Учурда борбордогу базарларда, соода жайларында алманын килограммы 20-25 сомдон сатылууда. Жол боюндагылар болсо алып келген чыгымды актатыш үчүн ушул эле наркты кармап, такыр эле соода болбой калган учурда таңгакталган баштыктын экөөсүн 100 сомго берүүдө. Баткенде болсо жагдай такыр эле башкача. Багбандардын күздө жыйнап алган жемиштерин килограммын 2 сомго алганга эч ким жок. Кургатып саталы десе аны алганга кардар табылбайт. Учурда баткендик багбандардын айлалары кетүүдө. Баткендин электеген айылында айрыкча 2 сомго да киши табышпай атат. 5 сомдон 7 сомдон деп аткан. Азыр эми 2 сомго дагы сатканга эме жок болуп атпайбы? Айла жоктон сыртка чыгып малдарга төгүшүп атат да. Анан тияктан бизге жүктөп келгенге чейин алманын жол киреси 15 сомдон айланып атат килограммга. Анан бул жакка келип деп кыра монтеле сатып атабыз.
Дыйкандардын жыйнаганын сатып өткөрө албай турган чакта алма менен алектенгендер бакчаларын кеңейтүү менен алек. Азыр көпчүлүк дыйкандар эрте түшүн берүүчү жемиштин сортуна басым жасап, санын көбөйтүүгө кызыктар. Аларда жергиликтүү шартка туура келгенине ыкташууда. Эми баягы базарга байланыштуу алманын түрүн өзгөртүшкө туура келип атат. Мурун биз дайым күздүк жанагы Смиренко, өзүбүздүн баягы Жаната деп коебуз, же болбосо Red Delicious, Golden Delicious деген алмалар иштесек, бүгүнкү күндө базар жайкы алмалар талап кылып атат да. 4 жыл мурун министрлик алма бак аянттарын көбөйтүүнү сунуштаган эле. Азабын багбандар азыр тартып жатышат. Мунун өзү тармакка мониторинг жүргүзүлбөй, бирдиктүү саясаттын жоктугунан кабар берет. Багыт берилгени менен өсүмдүк өстүрүү боюнча тажрыйба жетишсиз болсо, көрүнүш кайра кайталана берери турган иш. Жагдайды жайгаруу үчүн министрлик айыл чарба азыктарын өстүрүү боюнча, андан түшүм алуу, экспорттун талаптары боюнча дыйкандарды окутуп жатыптыр. Былтыртан бери биздин айыл чарба министерствосу мына көлдө, Баткенде ар жерде бар семинарларды өткөрүп, промышленный саттарды закладывать эткенге багытталып атат. Азыр ошо көчөттөрдү алып, белгилүү жакшы көчөттөрдү предлагать этип, ошолорду эми азыр программа иштелип атат. Себеби биз баары ошого барышыбыз керек. Көпчүлүк учурда багбандар өздөрүнүн катачылыктарынын азабын өздөрү тартып калып жатышат. Себеби сапатына, сортуна карабай эптеп өстүрүп, сатып пайда табууну ойлошот. Ошол эле учурда жыйым аяктаган мезгилде ишканалар сатып алуу үчүн багбандарга орток бааны сунушташат. Тилекке каршы ага да макул болбой, андан да жогорку наркка сатам деп бербей койгон учурлар бар. Мунун өзү дыйкан менен ишкердин ортосунда байланыш жоктугун айгинелейт. А дегенде өзүбүздө көп катачылыктар бар. Багбан катары алмабызды жакшы карай албайбыз. Жакшы деңгээлде өстүрүп, ошо сырткы базарга чыкканга жеткире албай атабыз да. Сортубуз начар, карообуз начар, билимибиз жакшы билбейбиз, жакшы дарылай албайбыз, убагында өткөрүп жиберебиз, курт болот, чоңойбой калат, майда болот, ошо менен сыртка чыкпай калат. А ички базарда ошол алма толтура болуп атат да, өтпөй калат. Ошол эле учурда майдаланып кеткен бакчаларды ирилештирүү, сапаттуу жемишти өстүрүү мезгил талабы. Учурда өлкөдө 30 000 гектардай бакчалар болсо, анын басымдуусун чакан алма аянттары түзөт. Дүйшөн Шаршенбеков, Калбек Абдумамутов, New TV. Жетинчи апрелге байланыштуу кыргызстандыктар үчүн кошумча эс алуу күндөрү болбойт. Бул боюнча өкмөттүн тийиштүү токтомунда айтылат. 7 апрель элдик апрель революция күнү жекшембиге туура келгени менен 8 апрель адаттагыдай эле жумуш күнү болот. Анткени кыргызстандыктар ал күндүн эсебинен 3 январда эс алган. Бул арада май айында кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс ала турганын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эске салды. Дем алыш күндөрдү аныктаган өкмөттүн токтому 2018 жылдын 24 декабрында чыккан. Ага ылайык жаздын акыркы айында 1 май шаршемби эмгек күнү, 9 май бейшемби жеңиш күнү, 10 май жума иш күнү болушу керек эле. Бирок Конституция күнү белгиленген 5 майдын эсебинен эс алуу күнү деп жарыяланды. Программабызды жыйынтыктап жатып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан билдирүү менен тааныштырып өтөлү. Ага ылайык өлкөнүн тоолуу райондорунда 7-8 апрель күндөрү үшүк жүрүшү мүмкүн. Ошондой эле бул аптадан өшөрлөп жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөрү айтылат. 4-6 апрелде нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен чүй менен таласта кыян жүрүшү мүмкүн. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы дарыялар нугунан чыгып, суунун деңгээли көтөрүлөрү кабарланууда. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги арыктар менен каналдарды тазалоону эскертет. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.